Саламатсыздарбы. Эмесе Кеошондо программасы. Кыргызстандын мамлекеттик чегарасын бузуп, кошуна өлкө кол салгандыктан 29 апрелде чыккан бир күндүк согушту талкуулаганда, Кыргызстандын өзүндө да, андан сырткары жашаган көптөгөн эксперттер дагы такай мындай кагылышуулар эки мамлекет ортосунда такай чыгат. Дээрлик жыл сайын болот. Анын себеби баланча жана түкүнчө деп көп кайталайт. Баткен элинде ушундай бир чоң топулоң болуп атканы бул бүгүн эле эмес, бул жылда кайталанат. Кыргызстан менен Тажикстандын чегара чатагы айрыкча азыркы Баткен районунун ушул участогунда бүгүн эле чыккан жок. Бирок бул демейде болуп жүргөн чегара кагылышуусу эмес, жана аны таптакыр башка өңүттөн карап түшүнүш керек. Чегаранын эки башка тарабында жашагандар өз ара араздашып кетип, бири-бирине таш ыргытып, анан чегарачылар келип аларды коргоп, кээде окта атканын катардагы кагылышуу десе болот. Бул жолу болсо кадимки эле согуш агрессиясы болду жана ал көпкө пландалып, дыкат даярдалган. У всех создалось впечатление. Баары эле бул жыл сайын болуп жаткан чегара кагылышууларынын бири дегенде мамиле кылууда. Таш ыргытып, анан чегарачылар бири-бирине ок атты. Бул жолу мурдагыдан көбүрөөк болду. Минометтор колдонулду дегендей. Ошондуктан эки тарап тең күнөөлүү деген жыйынтык чыгарылат. Бирок чегараны бузуп, Кыргызстандын аймагына Тажикстандын аскери кирип, карапайым адамдарга каршы курал колдонду. Биз болсо Тажик аймагына бир да метрге кирген жокпуз. Аскери кагылышуунун өзүнөн тышкары азыр коомдо эки мамлекеттин УКМКларынын жетекчилери 2 майга караган түнү кол койгон протокол дагы кеңири талкуу жаратты. Анын бир шарты боюнча Тажикстандын чегарасынан Ворух анклавына карай эки мамлекет биргелешип жаң жол салат. Бул маселе Садыр Жапаров Баткенге келип, эл менен жолукканда 7 май күнү Колунду шаарында көтөрүлдү жана президент анын жаман эч деле нерсеси жок деп жооп берди. Тажикстандын официалдуу бийлиги эч качан азыр Ворух анклавы эмес деп айта элек. Аларда да биздики окшогон эле фейктер бар. Аларда да оппозициясы бар. Аларда да ушундай бударашт эткен күчтөрү бар. Мынакей кечээ күнү эле сүйлөштү. Vorukка жолду биз Баткенге тиешелүү деп көргөзүп берип атабыз. Кыргызстандыкы деп. Тоонун түбүнөн 3 километр, 2 километр 900 метрден. Бирок Баткендин 2 жолу губернатору болгон Султанбай Айжегитов бул протоколдун айрым беренелери эки тарап эки башка түшүнө тургандай жазылыптыр дейт. Кыргыз жетекчилиги өз элине анын жаман деле эч нерсеси жок дегени менен экинчи тарап ошол эле сөздөр менен ошол эле сүйлөмдөрдү такыр башкача түшүнүп, чечмелеп, кийин аны кошуна тарапка каршы пайдаланышы мүмкүн дейт Айжегитов. Жана транспортный коридор беребиз деп атпайбы? Бул мындайча айтканда, орустар айтканда, это мина замедленного действия. Аябай чоң мина бул. Бул аябай коркунучтуу, биздин коопсуздукка аябай чоң коркунуч алып келип атат. Анан кийин бул стратегический ката бул. Наземных фактически использован Баткенский района деген бул Кыргызстандын территориясы эмес деген түшүнүктү билдирет. Дагы бир чоң маселе, согушкан эки мамлекеттин биринин президенти Москвага барып, маселени орус президенти менен талкуулады. Садыр Жапаров Москвага май айынын экинчи жарымында бармай болду. Кыргызстандын омбудсмени болсо бул согуштун даярдалышына жана ишке ашырылышына сырткы күчтөр катышканын дагы четке какпаш керек дейт. Мисалга андай күчтөр суу байлыктарына кызыгып, аларды өз көзөмөлүнө алууну көздөгөнү менен байланыштырса болот. Мүмкүн даже ошол сырткы күчтөр дагы ушул өлкө чабышса, анан биз келип туруп өлкөнү төбөгө чаап туруп, ушул өлкөнүн байлыгын Тажикстандын суу ресурстары биздикинен да көп. Экинчи орунда бизбиз. Алар биринчи. Мүмкүн ушуларды чабыштырып, ушулар төбөгө чаап, анан биз алсак бу ушуларды тынчтыра коебуз, согушту да чыгарбайбыз, анан суусун биз бөлүштүрөбүз деген бул дагы мүмкүн. Согуштун чыккан себептери менен анын өзүнөн тышкары согуштан кийинки абалдагы көптөгөн суроо жаратууда. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.